Турмушка чыккан ар бир кыздын башынан өтө турчу оор бир маселе жашоосунда бир негизги бир көпүрө деп айтып койсомбу, өзгөчө биздин салт санаага аябай көңүл бурган, маданиятта чоңойгон үй бүлөлөрдө кайын журт менен мамилени оңдоо ошол жаңы турмушка чыккандан кийин бир канча жылда көнүшкөнгө чейин жан дүйнө жараттарын албай, мүмкүн болушунча кайын журтуңду, жолдошуңду жаман көрүп калбай, ошол көпүрөдөн жакшы аман эсен өтүп кетүү деген нерсе ар бир эле кыздын кыялында болсо керек. Менин дагы жашоомдо кайын журтум менен мамилем идеалдуу болгон эмес. Өзүбүз чет өлкөдө жашаганыбызга карабай, турмушка чыккандан кийин бир канча жыл чат деп айткан, бетке айткан кыялымдын азабын тартып, кайын журтум менен көнүшө албай, өзгөчө кайненем менен бир аз батыша албай, бир топко кыйналганбыздан анын убагында балким ушундай уруш талаштар күчөй бере турган болсо, биз жолдошум экөөбүздүн ортобуздагы сүйүүгө дагы романтикага дагы орун калбай, бир күн мамилебиз бүтүп калабы дагы, ажырашып дагы кетебизби деген да ойлорум болгондо убагында. Анан менин Instagram баракчамда, эгер мени буга чейин көргөн эмес болсоңуз, айымдардын укуктары деги эле жан соолук, психология темасында күндөлүктөрдү жазып бөлүшөм. Анан ошол жерде дагы келиндердин кайын журт маселеси тууралуу көбүрөөк жазганда дагы биз эми кайын журтубуздун айынан, кайненемдин айынан ажырашабызбы, эмне болот, биз чогуу жашай алабызбы, мындан ары үй бүлөбүз улана алабы, негизи эле кайын журтум менен, кайненем менен мамилемди оңдосом болобу, эмне болот деген суроолор дээрлик күндө келет да. Анан өзүмдүн жеке тажрыйбама таянып, илимий изилдөөлөргө, басып өткөн жолума, уккан көргөнүмө дегендей ошол чогулган баардык маалыматтарды силерге бир 7 бөлүккө бөлүштүрүп, кайненем менен болгон мамилемди кантип оңдодум, кайсы кадамдар жардам берди деп кыскача айтып берейин дедим. Суроолоруңар болсо сөз комментарийде жазгыла, кийинки видеолордо кайрадан айтып бергенге аракет кылам, аягына чейин угасыңар деген үмүттөмүн. Биринчи, кайненем менен мамилемди оңдогондо мага өзүмдү таанып, кандай адам экенимди аныктап алганым аябай чоң жардам бериптир. Эгер мындай жакшы сөз бар го, антропологдор дагы, психологдор дагы айтып жүрүшөт, аркасында илимий негизделген дагы изилдөөлөр дагы бар. Качан адам өзүн кабыл алганда, турган турпаты боюнча жакшы жаман сапаттары менен биргеликте болгон жан дүйнө жаратың менен, жашоо чындыктарың менен, кандай үй бүлөдө төрөлгөн болсоң, кандай үй бүлө шарттарында чоңойгон болсоң, азыр жашооң кандай болсо дагы өзүңдү ошол боюнча кабыл алганды үйрөнсөң, анан айланаңдагылар да сени кабыл алат дейт да. Анан көпчүлүк учурда жаш кыздар турмушка чыккан убакта, эми биздин маданиятта көпчүлүк учурда 25 жашка чейин турмушка чыгып атпайбызбы? Адамдын мээси, өзгөчө жаш өспүрүмдүн мээси ошо 25 жаштарында барып анан чоң адамдыкындай болуп калыптанат дейт да. Анан ошо 25 жаштан кийин өзүн чоң адам сезгенден мээси калыптанып бүттү, белгилүү бир деңгээлде жашоо тажрыйбаң да болду, окууңду бүттүң, бир аз иштеп баштадың дегендей. Анан ошол убактан кийин адамдын өзүн таануу деген бир доору башталат экен да. Мен кандай адаммын, мен бул жашоого эмне үчүн келгенмин, мен киммин, келечегим кандай болсун каалайм деген сыяктуу суроолорду берип, анан өзүнүн илгерки биз азыркы балалык травмаларды анализдеген казган аябай мода болуп кетпедиби? Дал ошол балалык травмаларды казган доору дагы ошол 25 жаштан кийин пайда болот экен да. Негизи көпчүлүк учурда жашоо мындай социалдык, экономикалык абалды байкасак дагы, негизи ошондой 25 жаштан кийин бир курсагыбыз бир сыйра тоюп, анан акылкы жан дүйнөмдү карайынчы, рухумду тойгузайынчы деген бир мүмкүнчүлүгүң болот да. Дал ошол сымал бизде кыздар, жаш кыздар турмушка көпчүлүк учурубузда көбүбүз 25 жашка чейин чыкканыбыз үчүн дагы деле чоң адам болуп калыптана элекпиз, дагы деле өзүбүздү тааный элекпиз. Анан ал аз келгенси башка бирөөнүн үй бүлөсүнө барып кошулуп, анан ал жерде жакшы кыз, жакшы келин болгонго аракет кылган аябай оор экен да. Мен 24 жашымда турмушка чыккам. Университетти бүтүп 2 жылдан ашыгыраак карьерамды куруп иштеп, өзүмдүн чөнтөгүмдү өзүм ээ болуп, өзүмдүн жанымды өзүмдү багып калган абалда болгон болсом да, азыркы абалым менен эстесем 24 жаш аябай эле жаш экен. Мен ал убакта өзүмдү чоң кыз деп элестетчүмүн да. Себеби университетте окуп атканда акыркы жылдары сурап башташат го, туугандар качан турмушка чыгасың депчи. Анан сыңары мен 24 жаштарымда чоңоюп эле калган кызмын деп ойлочумун да. Көрсө бир топ жаш экен. Жаш экен дегеним менин өзүмдү финанстык жактан эле көз карандысыз болуп алганым эмес, мен адам катары өзүмдү таанып, мен кандай адаммын, адамдар менен мамилени кандай курушум керек, мага эмне жагат, эмне жакпайт, менин темпераментим, табигатымдан келген характерим кандай. Андан кийин үй бүлө шарттарында
чоңойгон чөйрөмдөн таасирленип, чоңойгондогу характерим, кыял жоругум кандай, мен кандай жашоо каалайм, келечегим кандай болуусун каалайм, менин түгөйүм кандай болуш керек деген сыяктуу түшүнүктөрдү мээме аңдап жетелекте эле турмушка чыгып алыптырмын да. Менин дагы катам ошол болду. Ката деп айтпайм, эми бул дагы бир жашоонун тажрыйбасы. Себеби азыркы жашоомо менен, азыркы келген абалыма ыраазымын. Анан азыр ойлосом, ошо кайын журтум менен болгон мамиледе биринчи эле ошо өзүмдү тааный элек, азыр эле элестеңер, мындай назик жашоодон өзүн дагы таба элек, ордун таба элек бирөө барып эле башка бирөөнүн үй бүлөсүнө түшүп калып эле, анан бизде мындай чоң салт санаа циркуляциясы башталат го. Чоң бир айлампанын ичине кирип кеткендей болосуң, жана чоң каруселди дагы элестетсеңер, каруселге отургузуп эле бийиктикке алып барып кайра түшүрүп, кайра чыгарып аткандай деген сыяктуу жана эмоциональный качелялар. Ошондойдун ичине кирип кеткен үчүн мен аябай кыйналып, өзүмдү тааныбай калыптырмын да. Анан биз 24 жашыбызда үйлөндүк. Үйлөнгөнүбүздөн кийин ал убакта жолдошум экөөбүз тең Туркияда жашачубуз. Үйлөнгөндөн кийин дароо 10-15 күндө үйдө болуп эле анан Стамбулга көчүп кеттик. Андан кийин Стамбулда 3 жылдай жашап, андан кийин Канадага көчүп келдик. Анан акыркы 6 жылдан бери Канадада жашайбыз. Үйлөнгөндөн кийин биз 6 жылдан кийин балалуу болдук да. Ошо чоңойгонубузду, чөнтөк башыбызды оңдоп алып, өзүбүз бир аз эсибизге келип, ата эне бололчу деген сезим келсин деген абалды күтүп пландаштырып жүрүп да балалуу болдук. Ошого аябай кубанам мен азыр. Себеби эгер ошондой жаш кезимде 24 жашымда кыйналып турган абалымда эле балам дагы болгондо, мен өзүм бала туруп кантип бала тарбиялайт элем, азыр элестетүү мен үчүн аябай оор. Албетте балам менен чогуу бирге чоңоймок болушубуз керек, бирок балким балам кандай жан дүйнө жараттарын алып калышы мүмкүн эле деген нерселерди ойлогондо мындай кандайдыр бир деңгээлде баары бир тынчсызданып кетем да. Анан сөздүн кыскасы, 24 жашымда турмушка чыгып, биз Канадага көчүп келген маалдарда 27 жаштарга чыгып калгам. 27 жашка чыгып калган маалда карьерам белгилүү бир деңгээлге келген. Туркияда иштедим, анан Канадада иштеп атам, финанс дүйнөсүндө иштеп атам. Биздин адамдан күтө турган, кыздардан күтө турган баардык талаптардын, социумдун талаптарынын баарын аткардым. Жумуш окууну бүттүм, иштедим, турмушка чыктым. Анан эми мына балалуу бололу деп пландаштырып атам, бирок эми үчүн дагы деле жан дүйнөм тынч эмес деген суроолор келип баштаганда, ошондо мен өзүмдү казып, мен киммин деген суроолорго жооп бергенге аракет кылып баштагам. Мен киммин деген суроолорго жооп бергенге аракет кылганга мага аябай жардам берген бул психологдордун китептери, психологдордун подкасттары болду да. Атайы мага жардам берген, мага эң жаккан 10 китепти дагы тандап бөлүшүп койдум эле, психологдордун китептерин. Ал видеом дагы бар, аны өзүнчө көрсөңөр болот. Эгер өзүңүздү таанууну каалап атсаңыз, кайдан баштайм деп биле албай турган болсоңуз, психологко барсаңыз болот, албетте шартыңыз бар болсо. Эгер психологко барган аябай кымбат, балким арзаныраак болот деп кичине группалык терапияларга катышсамбы деп аны дагы ойлоп көрсөңөр болот. Анан эгерде жок, мен психологко барбайм, группалык терапияга барбайм, каражатым жок, балким каалабайм деп отурган болсоңуз, өзүңүзгө өзүңүз жардам берсеңиз болот да. Мен мисалы self healing деп коет, self help деп коет, өзүнө өзү жардам берүү, өзүнө өзү айыктыруу деп англис тилинде. Дүйнөдө чоң агым бар, көпчүлүк эле адам баары эле психологко бара бербейт. Өзүн табуу үчүн түрдүү атайын психологдордун китептерин окуп, ойчулдардын китептерин окуп, көркөм чыгармаларды окуп, изденип, балким дагы ментор деп коебуз, устат ошо устаттар менен, айланасындагы адамдар менен сүйлөшүп дагы анан өзүнө өзү жардам берүү процесс башталат да. Ошондо библиографиялык терапия деп коет, кадимкиде китепкана терапиясы деп айтып койсокпу, өзүңөрдү ошондой маалыматтар менен курчап баштайсыз да. Меники ошол нерсе менен башталган. Анан психологко мен жакын жазында эле бардым да. Себеби карьерамды алмаштыргым келип атты эле, белгилүү бир чечимдерди кабыл алуум үчүн ошо психологко баруум керек болду. Андан сырткары дагы мен психология тарабына магистратурага окууга тапшырайын деп психологко бардым. Себеби терапевттер, психотерапевттер, психологдор өзү дагы алгач психологко көрүнүп, баардык травмаларынан айыкканы аябай маанилүү да. Ошол себептерден улам бардым. Бирок эгер сиз барбайм десеңиз, өзүңүзгө өзүңүз ошо китепкана, психологиялык китепкана, өнүгүү китепканасы деп коелу, ошондой маалыматтарга курчап өзүңүздү таанып баштасаңыз болот. Анан экинчиси, жеке чек араларды аныктап алганым, аларды коргогонду үйрөнгөнүм аябай жардам бериптир да. Кайын журт менен мамиле куруп атканда, азыр ойлосом, мен ошо 24 жашымда турмушка чыккан маалда жеке чек ара деген өзү эмне экенин да билчү эмесмин да.
жеке чек ара десе деген концептти да өзү түшүнүктүү да көп билчү эмесмин. Андай терминологияны мен Канадага көчүп келгенде уктум. Биз жумуштан burn out деп коет го, күйүп кетүү деп, аябай ашыкча иштеп өтө стресс болгон маалда менталдык абалың, жан соолугуң аябай жабыркап, ошо күйүп кеткен абалга келесиң да. Анан ошол абалда албетте эгер жумушчулардын баары ошондой абалга келип иштей албай калган, ыйлап эле сөз сүйлөсө эле ыйлап калган абалга келип калса, бул компания үчүн да анча жакшы нерсе эмес десе, жумушчулардын дени сак иштеп турган маанилүү. Анан ошондон улам бизге түрдүү бир окуулар болуп турат эле да. Ошол окуулардын бири дагы жеке чек араңды коргогонду үйрөн. Сен дараметиңе жараша, белгилүү сааттарыңа жараша ошого иштегенге аракет кыл, кесиптештериңде жок дегенди үйрөн деген сыяктуу түрдүү бир жеке чек аралык сабактарды окутуп башташты эле. Ошондо түшүнүп көрсө, ушул нерселер менин жеке жашоомо да таасирин тийгизе турбайбы, көрсө мен жеке жашоомду колдонсом болот турбайбы деген нерсе, деген түшүнүккө келгем да. Эсимде ошол убактарда биз Торонтодо жашап аткан маалыбыз болчубуз. Мен кайненем менен конфликттерим болуп, ойлогола чет өлкөдө жашаса эле кайненеси менен конфликттер болбойт деп болот, сөзсүз түрдө болот. Биз онлайн азыр WhatsApp деген ушундук нерсе бар, ошол жерде каттарды жазышып урушуп аткан маалдарыбыз болчу да. Анан көпчүлүк учурда менин ошо уруш талаштарымдын көпчүлүгүнүн себеби мен өзүмдүн жеке чек арамды билчү эмескем да. Жеке чек араңды койгонуңду билбесең, мага эмне жагат, эмне жакпайт деген нерселерди айта албасаң, мен ушул сөздөрдү сүйлөшкүм келет, сүйлөшкүм келбейт дей албасаң, ооба же жок дей албасаң, сенден бир нерсе сурап атканда же сага талаптар коюлуп атканда жок, мага бул нерсе жарабайт, жок дей албасаң, анда сөзсүз түрдө кайненең эле эмес, сенин өзүңдүн ата энең менен да түрдүү толгон токко конфликттериң болот экен да. Анан мен жеке чек арам менен иштеп баштагандан баштап кайненем менен эле эмес, мен өзүмдүн мамам менен да мамилем аябай өзгөрүп баштады. Себеби түшүндүм, кайсы маалыматтарды жашоомдун кайсы тараптарын алар менен талкуулап сүйлөшсөм болот экен, кайсы тарап кайсы убактарда жок десем болот экен, кайсы убакта ооба десем болот экен, мен кандай адаммын деп буга чейинки айткан тепкичте бул өзүмдү таанып баштаганда, адам өзүн таанып баштаганда анан жеке чек аралары да аныкталып баштайт да. Ошол нерселерди түшүнгөндөн кийин мен кайненем менен кадимкидей конфликттерим аябай азайып калды да. Себеби күндө эле WhatsApp'тан үндөрдү жиберишип, видео чалууларды жасап, аябай аракет кылып эле анан жанагындай орой айтканда мамилелерибиздин, сүйлөшүүлөрүбүздүн да сапаты түшүп, огу чыгып калган маал болчу да. Анан көрсө, эгер сен чек араңды билбесең, кайсы убактарда сүйлөшөм, кайсы убакта чалам да, кайсы убакта үн катып жиберем деген сыяктуу өзүңө бир эрежелерди да коюп албасаң, кыйналат экенсиң да. Анан балким келиндер, силер чогуу жашаган боло турган болсоңор, бизде чогуу жашаган келиндер же болбосо жакын жашаган келиндер дагы аябай көп да. Ошол жерде сиздин ошол үйдөгү адам катары өзүңүздүн кандай жеке чек араларыңыз бар? Мисалы, эң жөнөкөй көп үй бүлөлөр айтат, көп келиндер жазышат да, мага кайненем эшикти тыкылдатпай эле жөн эле эшикке, үйгө кирип келет депчи. Мисалы, ошол нерселерди акырын айтып, жеке чек араларыңызды коргоп койгонуңуз маанилүү. Мисалы, апа эшикти тыкылдатып киресизби же болбосо сырттан эле чакырсаңыз чыгам, мага кире алсаңыз мен ыңгайсыз болот экен деген сыяктуу нерселерди акырын айтып, мүмкүн болушунча бирден акырындык менен ошондой чек араларыңарды коюп баштаганыңар аябай маанилүү да. Мисалы, бизде кечке чейин чай ичип отура беришет. Кечинде мисалы жумуштан келиптирсиң, күндүз балким иштеген келин боло турган болсоң, жумуштан келдиң, балдарың менен убакыт өткөргүң келип атат, жок, саат 6-да келип тамак жасадың, анан 7-ден баштап 10-го чейин чай ичип отурушат да, эртеден кечке. Жок, сиз үчүн балаңыз менен убакыт өткөргүңүз келип атат, балаңызды уктатып коюп өзүңүз барып каалаган ишиңизди кылгыңыз келип атат, мүмкүн сериал көргүңүз келип атабы, кетип окугуңуз келип атабы, эң жөнөкөй эле нерселер. Ошол нерселерди мисалы, мен ушул убакта ушундай эле чай ичем, чай ичип бүткөндөн кийин жыйнап салып ушул нерсе оокаттарды кылгым келип атат деген нерселериңер да мындай жөнөкөй жеке чек араларыңарды, ошол нерселерди дагы аныктап алган аябай маанилүү экен. Менин өзүмдүн жеке көйгөйүмдө биз кайнене келин катары биз Кыргызстанга жылына бир жолу жылдык эс алуу, бир ай эс алуубузду алып анан барчубыз. Анан ошол убакта эми өзүңдүн туугандарыңды да сагынасың да, аябай кыйналган убагың болот. Анан барганда эле сөз түрдө эле бизди Арстан экөөбүз тең, жолдошум экөөбүз тең эле бүгүн чакка баргыла, бияка келгиле, тиги туугандарга баргыла, анан момча күн биякта жүргүлө деп анан менин төркүнүмө барган чоң проблема болчу да. Анан көрсө ошол нерсе өзүмдү тааныганга аракет кылып, жеке чек араларды койгонго аракет кылып баштагандан бери, мисалы, азыр Кыргызстанга барганда кайсы күн каякта жүрөбүз, кимдин коногуна барабыз, барбайбыз, алдын ала айтып коебуз да.
акырын айтып коебуз. Мурун мисалы ушул нерселерди мен кандай конокко барам, кандай кимдикине канча күн жатам, каякта жүрөм деген нерселерди дагы айта албаган үчүн бери жактан эле өзүм кайнап, анан алар мени күчүксүмө эле ары бери жетелесе, ошо жетеленип эле жүрө берчү да. Көрсө андай эмес экен, жеке чек араңды койгонду үйрөнүш керек экен. Мен айткан бир канча эле мисалдар, бирок жеке чек ара деген өзү эмне, жеке чек аранын кандай түрлөрү бар, анда аларды кантип коюш керек, андан кийин кантип коргош керек, анан ошол нерселер башкалар жеке чек араларында кантип коргош керек деген темаларда кеңири 1 сааттык сабак өткөм. Телеграмда жабык чөйрөбүз бар. Ошол жерде эфирибиз сабагы сакталуу, барып катталып көрсөңөр болот. Телеграмда жабык чөйрөбүз айына 4 жолу жума сайын түз эфирлерди уюштуруп, психологдорду конокко чакырып, андан сырткары өзүмдүн дагы сабактарымды бөлүшүп, айымдардын, мырзалардын өзүнө өзү жана биринчи тепкичте жогоруда айткандай өзүнө өзү ошондой психологиялык өнүгүү китепканасына барганга киргенге мүмкүнчүлүгү болсун деп түзүп аткандагыбыз. 6 ай болду. Азыр 6 айлык маалыматтар да топтолуп калды ичине. Катталган болгону айына 500 сом. Эгер катталып, азыр мен айткан жеке чек ара боюнча же болбосо өнүгүү боюнча, китептер боюнча айткан видеолорубузду көрө берсеңиз болот. Андан сырткары менин эле сабактарым, видеолорум эмес, 6 айда бизге келген конок психологдор менен болгон да маектер бар да. Ушу өзүңөрдү таануу, өзүңөрдү кабыл алуу, жеке чек араны коргоо, жеке чек ара деген өзү эмне деген темаларда аябай көп видеолорубуз бар. Кааласаңыз катталып көрсөңүз болот. Ушул видеонун астында комментарийге шилтемесин, катталуу шилтемесин таштап коем. Андан кийин үчүнчүсү болсо эмоционалдык жактан жетилип, оор маселелер тынч отуруп сүйлөшкөндү үйрөнүү. Кайра эле эмоционалдык жетилүү деген нерсе ошол моралдык жактан эмес, адамдык жактан эмес, мындай таза эмоционалдык жактан жетилүү, эмоцияларыңды башкарганды билүү, жиниң келгенде ыйлаганда өзүңдү элдин маңдайында контролдогонду билүү, оюңду айтканды билүү, ыйлап калбай, кыйкырып калбай же чынын ыргытып сындырып ийбей деген сыяктуу кадимкидей токтоо, барктуу адам катары, өзүңө ишенген адам катары сүйлөгөн абалга келүү дагы бул аябай чоң мааниге ээ экен да. Бизде мектепте, университетте жалаң эле адам акылдуу болуш керек деп мындай интеллектке эле басым жасап эле окута берет. Үй бүлөдө дагы ошондой жакшы окушуң керек деп, анан бирок көпчүлүк учурда биздин ушу эмоционалдык жетилүүбүзгө көп маани берилбей калат да. Ошол нерсени мен билбейчү экенмин, себеби таарынып кала берет элем, оюмду ачык айта албайт элем, же болбосо айта турган болсом оюмду ойлонуп жакшылап иреттеп кооздоп албай тарс бетке айтат элем. Ошонун айынан дагы кайын журтум, кайненем эле эмес, айланамда башка адамдар менен да, кесиптештерим менен, досторум менен да конфликттерим көп болчу да. Көрсө мен өзүм аябай импульсивдүү, оюмду мындай шак айткан, күтүп тура албаган, мындай бат-бат сүйлөгөн адаммын да. Анан бирөө жинимге тийип атса, таарынтып атса, ошол жерден эсептешип калбасам болбойт да. Көрсө ал баардык нерсени ошол жерден эсептешпей эле койсоң болот экен. Эсептешчү деле нерселер болбойт экен кээ бир убактардачы. Ошон үчүн эмоционалдык жактан жетилгендин үстүнөн иштөө башка адамдар менен болгон мамилеңди эле эмес, кайненең менен болгон мамилеңди дагы аябай оңдойт экен. Эгер эмоционалдык жактан жетилүү деген өзү эмне, эмоцияларга алдырбай кантип жашайм десеңиз, мен YouTube'да атайын ушул туурасында узун видео тарткам. Төмөндө да шилтемесин калтырып коебуз. Көрсөңүз болот. Эмоционалдык жетилүү деген нерсени белгилүү психолог Даниэл Голман эмне үчүн чыгарган, ал эмнелерди, кандай компоненттерди камтыйт, кайсы тепкичтерден турат, баардыгын ошол видеодон көрүп түшүнүп алсаңар болот. Анан ушул үчүнчү тепкичибизди, кеңешибизди жыйынтыктап бир эле сөз айтып коеюн. Эмоционалдык жетилүү деген нерсенин адам үчүн пайдасы кайненеңиз менен эле мамилени оңдоо эмес, бул жеке жумушуңузда дагы, балдарыңыз менен болгон мамилени оңдоодо дагы, баардык нерседе мындай бир ийгиликке жетүүңүз үчүн бир жакшы бир ачкыч да. Азыр дүйнө жүзүндө адамдардын акылдуу эле болуусун эмес, акылман болуусун, ошо эмоционалдык жактан жетилген болуусун аябай талап кылынып атат. Эгер бул нерсени өздөштүрүп алсаңыз, кайненеңиз менен, кайын журтуңуз менен дени сак мамиле курала турган эле келин эмес, өзүңүздүн кызматыңызда, ишиңизде, карьераңызда дагы чоң албан ийгиликтерге жетишесиз да. Ушул нерсе аябай маанилүү нерсе. Эгер өнүгүм келип атат, өзүмө кантип инвестиция жасайм, мен дагы өзгөргүм келет, жашоом келечегим ушундай болсун каалайм, кыялдарым бар десеңиз, сөзсүз түрдө ушу эмоционалдык жетилүүнүн үстүнөн иштесеңиз, каза келсеңиз, мен айткан тиги видеону дагы барып көрсөңүз, ошонун аркасында чыга турчу сонун маанилүү, сонун нерселер, тепкичтер бар да.
Анан төртүнчүсү жакшы кыз, жакшы келин болушуң керек деген түшүнүктөрдөн арылганым. Көпчүлүк учурда биз ойлойбуз, адамдын өзгөрүүсү үчүн, өзүн кабыл алуусу үчүн болгон жалаң гана жан дүйнө жараттары жана балалык травмалары деп коебуз. Ошолордон эле арылсам, анан өзгөрүп кетем, жашоом жакшырып кетет деп. Бирок чындыгында биздин балалык травмалардан, ошол чөйрөбүздүн таасиринен сырткары биздин мээбизде калыптанып калган бир топ стереотиптер бар. Ой жүгүртүү, ой чабыттары деп айтып коёмбу. Бул нерсе мисалы өзгөчө биздин коомдо айымдар ушундай болуш керек, кыздар ушундай болуш керек, келин ушундай болуш керек деген белгилүү бир шарттар, түшүнүктөр негизинде чоңоюп калганбыз да. Балким өзүбүз сонун бактылуу үй бүлөдө ата энебиз бизди жакшы көрүп эле күлүп жайнаган үй бүлөдө чоңоюп чоң бир жан дүйнө жараттарын албашыбыз мүмкүн. Бирок биздин түшүнүгүбүз бир ошо коомдун бир ушундай болуш керек деген бир калыптанып калган нерселерден көз каранды болуп калышы мүмкүн да. Анан ошол нерселерден арылганда дагы ошо стереотиптерден арылып, көрсө мен жакшы келин болбой эле койсом болот турбайбы, идеалдуу келин болбой эле койсом болот турбайбы, негизгиси мен өзүм болоюн, өзүм жетейин, мен кичинекей кезимден жакшы кыз бол, жакшы келин бол деген деп коомдун айта берген ар кимдин каалоо тилектерине алданып жүргөн турбаймынбы деген сыяктуу түшүнүктөрдөн арылуу дагы аябай чоң жардам берет да. Мен өзүм аябай перфекционистмин. Перфекционист дегениң эми баарын мыкты жасаш керек, мыкты болуш керек деген, анын аркасында да толтура чоң толгон токой маселелер бар экен. Анан ошондой өзү перфекционист, ушу балалык травмалардын айынан ошондой болуп калган адамды дагы ушундай коомдук жакшы кыз болуш керек, жакшы келин болуш керек деген түшүнүктөр дагы аябай жеп оготер дартыңа оготер кошумча дарт кошот экен да. Бул прокрастинация боюнча, ошой перфекционизм деген нерселер боюнча биз да психолог менен дагы өзүнчө маек жүргүзгөнбүз. Туркияда доктордугун жактап аткан психолог менен келип кааласаңар көрүп кетсеңер болот. Телеграмда жабык чөйрөбүздө эфир сакталуу. Анан жакшы кыз, жакшы келин болуш керек деген нерседен образдан чыгып баштагандан кийин мен кадимкидей кайненем менен болгон мамилем да өзгөрүп баштады. Себеби баягыдай аракет кылбай калдым да. Тырышып бир нерселерге жармашып, ушундай болуш керек эле, анан тиге барып коюш керек эле, кайненем мени мактаса эле, мактап койсо эле, анан кайненемдин айланасында туугандар мени мактап койсо эле деп жана аракет кылбай калгандан кийин, кадимкидей өзүм болгондон кийин, эгер бир нерсени күтпөйсөң, каалоо мактоо күтпөсөң, күтүү боштугуна кабылбасаң дагы таарынычтардан аябай алыс болот экенсиң да. Ошон үчүн менин мамилемде, менин кайненем менен болгон мамилемди оңдогондо дагы ушул жакшы келин болушум керек экен деген нерседен арылганым дагы аябай чоң жардам берди да. Эгер ушул түшүнүктөрдү жакшы кыз болушум керек, жакшы келин болушум керек, идеалдуу болушум керек деген нерселерди мээңерден алып чыгып салсаңар, кадимкидей эс алып калганыңарды байкайсыңар да. Сиз идеалдуу болууга милдеттүү эмессиз болгону, сиз өзүңүз болуңуз, бактылуу болгонго аракет кылыңыз. Себеби ошол жетет. Сиздин балдарыңыз үчүн, сиз бул жерде эң маанилүү адамдар сиздин жашооңуздагы, бул сиздин балдарыңыз. Балдарыңыз үчүн жакшы келин же жакшы кыз эмес, бактылуу, мээримдүү, көңүлү ток апа да. Сиздин негизги максатыңыз ошол болгону жетиштүү. Мен өзүм эне болгондон кийин ошол нерсеге жеткенге аракет кылып, баягы ичимдеги жакшы келин деген нерседен арылганга аракет кылдым. Мүмкүн болушунча кадимкидей өзүм да тынчалып, кайын журтум да тынчалып, кайненем да өз алдынча стресс болбой калды да, кадимкидей жардам берди. Андан кийинки 5-инчиси, баламдын чоң эне чоң атасы менен ден сак мамиле болуусун аябай кааладым. Бул нерсеге келүүмдүн да себеби өзүм эне болгонум себеп болду да. Өзүң эне болгондон кийин мен үйдө кайнене келиндин ортосунда конфликттер болгон үй бүлөдө чоңойгом. Мен кайненемдин эмне чоң энем бир топ каардуу айым, катаал кайнене, бизге канчалык мээримдүү эне болсо дагы өзүнүн 2 келине катаал кайнене болуп атканын аябай көргөм да. Анан ошол учурда же энеңе тарта албай уруш талаш болгондо, же мамаңа тарта албай ортодо чайналып, кимдики туура эмес биле албай, энеңдин да перспективасын угуп, мамаңдын да перспективасын угуп, бирок бала кезиңде андай чоң уруш талаштардын арасына кирип, алардын маселелерин да укпашың да керек да, укпай чоңоюшуң керек экен. Бирок тилекке каршы мен ошол нерселердин баарын угуп, ортодо чайналып чоңойгом да. Анан ошон үчүн менин баламдын азыр энеси баламды биринчи небереси, менин тараптан да, Арстан тараптан да баарын жакшы көрүп аткан өзгөчө чоң эне чоң атасынын Арстанды Алманды ушунчалык, балабыз Алмандын аты, Алманды ушунчалык жакшы көрүп атканын көрүп, анан мен ортодо
менин ошол чоң эне чоң атасы менен баламдын конфликттерим болуп, балам мени да жакшы көрөт да, керек болсо баарынан мени көбүрөөк жакшы көрөт да, атасынан да апасын жакшы көрөт экен балдар көбүрөөкчү. Анан апасынын конфликтте болуп аткан кишилерин дагы жакшы көрсөмбү, жакшы көрбөсөмбү, эмне кылам деген сыяктуу бир тандоодо калбасын кааладым да. Себеби чоң эне чоң ата, тайэне тайата балага аябай көп мээрим берген үчүн ата энесинен да сырткары башкача бир жылуулугудан келген, шартсыз сүйүү мээрим келгени баланын жүрөгүнө, кийинки баланын жүрөгүндө калчу чоң байлык экен да. Балага канчалык көп сүйүү берип чоңойтсоң, ошончолук ал кийин чоңойгонунда жашоо чындыктары тарс этирип чекеге чапканда ошол кыйынчылыктарды жеңил алып кетүүсүнө чоң себепчи болот экен. Ал башка бирөөнү жакшы көрө ала турган адам болуп чоңоет экен. Дени сак сүйүү, дени сак мамиле кура алат экен түгөйү менен, айланасында достору менен мамилеси жакшы болот экен. Ошон үчүн мүмкүн болушунча баламдын ошо чоң эне чоң атасынан ала турчу сүйүүсүн мен кеспейин деп, анан ортодо кой оңолоюнчу, кайнене кайнатам менен мындай конфликтте болбой эле коеюнчу, алардан бир нерсе күтүп, анан эсептешпей эле коеюнчу, майда барат сөздөр үчүн таарынбай эле коеюнчу деп көп нерсени мындай эсептешип кечирген дагы эмес, мындай бир эсептешкен маалга келип, анан ошол жерден бүт мындай чекит коюп, ошол буга чейинки болгон окуяларды, эсимде калган нерселердин баарын дептерлерин жаап, анан жаңы дептер баштаганга аракет кылганым аябай чоң себепчи болду да. Азыр анын үстүнө бул нерсеге бул жалгыз эле келин тараптан келчү нерсе эмес, кайнене тараптан да мамиленин оңолуусуна аракет кылуусу аябай маанилүү да. Мисалы, биздин балабыз төрөлгөндөн кийин менин кайын журтумдун мага болгон мамилеси аябай өзгөрдү да. Менин кайын журтум менен болгон конфликтимде да негизги себептерде мен 6 жыл төрөгөн келин болчумун да. Төрөгөн келинди ким жакшы көрөт? Кыргызда жакшы көрбөйт элдин баары эле. Канчалык жакшы көрүп бетиңе жакшы мамиле кылып атса деле, төрөсү болот эле, төрөгөн аял деген сыяктуу атка баары коносуң да. Ошон үчүн мен төрөгөндөн кийин төрөгөнгө чейин, төрөгөндөн кийинки мамилем дагы бар да кайын журтум менен. Анан ошондо мени жөн эле келин же болбосо жолдошум Арстандын аялы эмес, мени неберелери жакшы көргөн небереси, Алмамбеттин энеси, мамасы деп жакшы көрүп калышты да. Анан ошон үчүн бул жерде апам менин бакубатымды, ошо өзүнүн небересинин бакубатын ойлогон үчүн менин бакубатымды дагы ойлоп, кандайдыр бир мындай үч бурчтук пайда болуп, үч бурчтук деңгээлдеги бири-бирибизди ойлогон бир сыйлаган сезим пайда болуп, анан ортобузда кадимкидей мамилебиздин чыңдалышына чоң себеп болду да. Азыр мисалы апам дагы мурдагыдай мисалы бир нерселерди жазып, бир нерселерди жиберип, тигинтиптир барып коелу, келип коелу деген нерселерди да аябай таштап, биз Кыргызстанга барганда да балаңарды карагыла болду деп эле бизди кадимкидей бизди жүктөбөй, баягыдай талаптарын койбой, мамилебиз кадимкидей жеңилдеп калды да. Анан ошон үчүн балким чогуу жашаган күндө дагы билем, меники алыста жашаган үчүн менин кайненем менен курган мамилем кыйла жеңил болуп атат. Бирок эгер кокус чогуу жашаган болсоңор, жакын жашаган болсоңор дагы кайнене менен мамиле куруп атканда мүмкүн болушунча кайненеңиз менен конфликтиңиз болуп атса, балдарыңыз баары бир энесин жакшы көрүшөт да, энесин атасынчы. Мүмкүн болушунча ошол конфликттерден балаңызды бир аз нейтралдуу алганга дагы аракет кылсаңыз аябай жакшы болчу да экен да. Себеби бул жерде түшүнүп атам, сизге жасалган нерселердин баары адилетсиз нерселер боло турган болсо, таарынганга толук укугуңуз бар, кайгырганга толук укугуңуз бар. Бирок ошол эле учурда ошо ортодогу балаңыздын сиздин чайналганга жол бербөөңүз аябай маанилүү да. Бала бул жерге ушу эки чоң аялдын ортосунда конфликттин азабын тартайын деп келген эмес да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча кайненеңиз менен урушуп аткан убактарда дагы энесин балаңызга туруктуу түрдө жамандабай койсоңуз дагы аябай маанилүү. Бул нерсе балаңыз эле эмес, мындай жолдошуңуз менен болгон мамилеңизге дагы аябай маанилүү да. Мисалы, туруктуу түрдө эле сенин энең деп жамандай бергендин ордуна ушундай болуп атат деп ачык сүйлөшкөндү үйрөнгөн дагы аябай жардам берет да. Ошон үчүн балким билбейм, бул нерсе силерге жарабай билбейм, бирок мага аябай чоң жардам берген нерсе болгон да. Анан 6-чы, ар бир адам каалагандай жашаганга укуктуу экенин түшүнгөнүм да. Бизде конфликттердин дагы өзгөчө, менин дагы ар бир адамдын өзүнүн баалуулуктары болот да, жашоо болгон принциптери болот. Анан эгер өзгөчө сен туугандарыңдын, жакындарыңдын баарына эле жакшы каалайсың да, анан сеникине тиешелүү, сеникине окшошкон баалуулуктары болбосо, жиниң келип анан мисалы үйрөтө берген дагы, кыйын боло берген дагы биздин каныбызда бар го. Мисалы сөзсүз түрдө мамаңа аны кийбей эле кой, муну кийбей эле кой, ака эмнеге барасың, тур деп үйрөткүбүз келе берет. Себеби булам кийинки мурунку муунга салыштырмалуу алга кыйла тажрыйбалуу, кыйла акылдуураак болуп атпайбы? Себеби заман аябай
салыштырмалуу башкача тезирээк дагы өсүп атат, технология дагы бар дегендей. Анан мен мисалы ошо кайын журтум менен кайненем эмнеге барат, тиге кошумчалап бербей койбойбу, анан мынтип жашабайбы, тигинтип жашабайбы деген сыяктуу дагы мен дагы бир мындай бир сынаган дагы бир көз караштарым бар болчу да. Ошолордун айынан дагы бир кандайдыр бир деңгээлде бир ошолор да бир конфликтке алып келчү да. Кайненемдин да кээ бир мага такыр тиешеси жок эле кээ бир тандоолорун да жактырбай, анан албетте жактырбай аларга сын айтып атсам же болбосо сын көз караш менен карап атсам, ал да ага жакчу эмес да. Анан ал нерсе бул кайненемдин эле жеке чек арасын тебелеп аткан эмес, мен өзүмдүн да мээримде аябай оорутчу экен да. Анан бул нерсени түшүнгөндөн кийин кой деп, мен кандай жеке чек арам бар болсо, алардын да ошондой жеке чек арасы бар да деп, анан мисалы мен өзүмдүн мамама да үйрөтүнбөй калдым, апама да үйрөтүнбөй калдым, кайненеме тынч өзүм менен өзүм жашай берейин. Мен кандай ким менен катышкым келип, кандай жашоо каалагым келген укугум бар болсо, алардын да ошондой укугу бар деген сыяктуу. Бизде кайын журтта дагы көпчүлүк конфликттер дагы мындай ошондойдур бир сен өзүңдүн жеке чек араң дагы бар, анан алардын да жеке чек арасын ойлобогондон дагы келип жатты. Мага Инстаграмда көп келиндер жазышат, атам апам ушинте беришет, анан тиги балдар мынтишет, анан мынтишет, мага жакпайт деп эле деп. Жанан бирок эми айта албайм, мага кат жазып аткан Инстаграмда айымды кантип урушуп коем, бирок сенин кандай жеке чек араң болсо, алардын да ошондой жеке чек арасы бар. Сага тиешелүү эмеспи, жайына кой, билгенин кылсын деген нерсе менен дагы жашасаң көңүлүң тынчыраак болот да. Силерге кандай жардам берди билбейм, бирок жардам берет билбейм, балким ушул ыкма менен, ушул көз караш менен жашап аткансыздар, бирок мага дагы ошо аябай жардам берген нерселер болгон да. Анан жетинчиси, бул аябай маанилүүсү, кайненемдин да жан дүйнө жараттары бар адам экенин түшүнгөнүмдө. Өзүңдү таануу деген нерсе, өзүңдүн эмоцияларыңдын үстүнөн иштөө, кенеде кезиңден келген балалык травмаларың бар болсо, ошолор менен эсептешүү деген нерселерге жолго келе атып, аябай көп маалымат алып, көп нерсени үйрөнүп өткөнсүң да жолдон. Буга чейин биринчи тепкичте айтпадымбы, ошо жана өзүңө бир психологиялык китепкана түзүп алып, ошо библия терапия кылып, китеп терапиясы жасап, өзүңө көп нерсени үйрөнүп түшүнүп баштагандан кийин айланаңда адамдардын баарын травма болуп көрүнүп калат экен да. Анан сыңары ошол нерселерди баары кайненеңдин да жашоосун төрөлгөндөн баштап, кандай үй бүлөдө төрөлгөн, ушул жашка чейин эмнелерди басып өтүптүр, кандай окуялар болуптур, жашоо тажрыйбасы кандай экен деген нерселерди билесиң да. Анан окуп атып, ошол маалыматтарды алып аткан убакта сен өзүңдүн эле травмаларыңды, өзүңдүн эле жашоо тажрыйбаларыңды анализдебестен, айланаңда жакын адамдарыңды да анализдеп баштайт экенсиң. Менин мамам да ушул болду эле, менин иним да ушул болду эле, жолдошум да ушулбу, кайынсиңдим да ушулбу, кайнымда ушулбу, кайненем да ушулбу деген сыяктуу түрдүү тегереңдеги мисалдар менен да анализдеп баштайт экенсиң. Себеби сенде болбогон мисал башкаларда да, айланаңдагы адамдарда болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошондой анализ жасап аткан маалдарда кадимкидей сен айланаңдагы адамдарга да бир бооруңан, боорукер боло турган, аяп коеюнчу ушуну деген сыяктуу сезимдер дагы пайда болот экен да. Бул аябай жакшы нерсе. Эми албетте бул сизге аябай чоң адилетсиздик жасай турган болсо, анын баарынан барып чыгып, анан мен кечирип коеюнчу деген нерсе эмес. Албетте бул сиздин өзүңүздүн баалуулуктарыңыз бар, өзүңүздүн жеке чек араңыз бар, ошолордун үстүндө да турушуңуз керек, өзүңүздү сыйлаган адам болушуңуз керек. Бирок кандайдыр бир деңгээлде ошо мамилеңди оңдогонго, алардын дагы сиз кандайдыр бир окуяларга кандай реакция берип, сизди кандай таарынтып атса, ошо реакциялары эмнеден улам деген нерсени да түшүнгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз болот экен да. Мен мисалы азыр кайненем экөөбүздүн ортобуздагы конфликттерибизди азыр кайрадан анализдеп көргөндө, мурдагыдай эмес, мен кадимкидей эмне үчүн ошентип айтканын, мен эмне үчүн мага ошондой мамиле жасаганын, эмне үчүн мен ошондой жооп бергеним дагы конфликттерибиз уланып, ызы чуу болгон абалга чейин келип кеткенин, кадимкидей ошол китептерди окуп, психологдордун китептеринде дагы аябай жакшы ар бир мисалга атайын реалдуу ошол пациенттердин мисалдарын жазып, анан чечмелеп беришет да, азыркы жашоосуна кандай таасирин тийгизип атканын анализдепчи. Анан ошол нерсени көз алдыңда көрүп атып, анан айланаңдагы адамдарды дагы анализдеп баштайсың да. Мага ошол нерсе аябай чоң жардам берди. Биздин жабык чөрөдө психолог Малаке мырза менен бир канча видеобуз бар. Ошол жерде Малаке мырзанын мага айткан такыр ушу
ичинде жабык чөйрөбүздө көбүнчөсү айымдар болгон үчүн анан кайнене келин маселелеринде аябай көп талкуулайбыз, өзгөчө ата эне менен болгон мамилелерди. Анан ошолордун биринде бир келин дагы ушундай кайненеси менен болгон мисалын сураганымда жооп берди эле да, кайнене келинин өзүнүн күзгүсү сымал көрөт депчи. Ошо келиндеги болгон кемчиликтердин баардыгы өзүндө болгон үчүн ошол келинден көрүп аткандай орусча айтканда раздражение алып кыжырын кайнаткан нерселердин кандай келиндеги кайсы нерселерди көрө турган болсо ошол нерселер кайнененин өзүндө дагы бар. Ошон үчүн анан өзүндөгү болгон нерсени мындай күзгү катары көрүп өзүндүкү экенин кабыл албайт. Анан ошол нерселер башкалардын маңдайындагы келин, жаш келин үйгө келгенде кыжырын кайнатат депчи. Анан ушул кеп бул изилдөө аябай чоң маселе да. Кайнене келиндин маселеси эмес, сиздин башка адамдар менен болгон мамилелериңизде дагы сизде мисалы башка адамдагы эмнеси сизди аябай кыжырыңызды кайнатып атат. Ошол эле мисалы блогерде мисалы эң жөнөкөй эле ушул видеону көрүп атып менин эмнемден кыжырыңыз кайнады да, балким ар түрдүү сезимдерде болушуңуз мүмкүн да. Ошолордун арасынан карап көрсөңүз, сиз мен сиздин кыжырыңызды кайнатып ийген жерлердеги нерселер балким сизде дагы ошол өзүңүздө дагы болуп калышы мүмкүн да. Же болбосо сиздин ичиңиздеги бир башка кандайдыр бир деңгээлдеги бир жагымсыз окуядан алган сезимиңизди бир эскертип атышы мүмкүн да. Ошо сыяктуу эле кайнене менен болгон мамиледе дагы кайнене өзү да жаш келин болгон, ошол нерселердин баарын көргөн, анан келин келип жүдөп атканын же дагы бир нерсе кылып атканын баардыгын көрүп, анан ошол кемчиликтерди кандайдыр бир деңгээлде өзүндө да болгон үчүн өзүнүкүн эч качан кабыл алгысы келбейт да. Адам өзүнүн идеалдуу сонун сезет. Өзгөчө биздин кайненелер орусча айтканда решалалар деп коелучу, биздин үй бүлөдө өзүлөрүн аябай кыйын сонун сезишет. Алар эч качан өзүндө кемчилик бар деп ойлобойт, баарына келин күнөөлүү да. Анан ошон үчүн өзүндөгү болгон кемчиликтерин келинден да көрүп калат экен да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча баарыңарга сунуштайм, өзүңөрдү изилдеп баштаганга аракет кылгыла, жеке чек араңарды койгонго аракет кылып баштагыла, эмоционалдык жетилүү деген нерселердин үстүнөн издеп баштагыла. Өнүгүү деген нерсе мындай бир эле багытта тура турган нерсе эмес, ушундай жалпы мындай чоңураак багытта масштабтуураак ойлонуп, анан өзүңдүн жашооңдон дагы сыртка чыгып, айланаңда болуп аткан майда барат конфликттен да сыртка чыгып, анан орусча айтканда со стороны капталдан карап көрүп, анан анализ жасай турчу нерсе да. Анан албетте бизде көпчүлүк учурда жана моралдык, физикалык зордук зомбулук деген нерселер түшүнүктөр жок. Эгерде ошондой моралдык, физикалык зордук зомбулук көрүп аткан болсоңуз, мындай сенин жөнөкөй кеңештериң мага көп жардам бере албай атат, менин абалым өтө оор десеңиз, сөзсүз түрдө атайы адиске кайрылып, абалыңызды түшүндүрүп, балким иштей турган маселеңиз болсо атай адис менен, дипломдуу психолог менен иштешип, маселеңизди чечип алганга аракет кылыңыз. Бул нерсе жан дүйнө жараттарыңыздан айыгып, өзүңүздүн өнүгүүңүзгө көңүл буруп атканыңыз бул келечегиңиз үчүн аябай чоң инвестиция. Инвестиция деген өзүңө болгон инвестиция деген нерсени жалаң гана мындай үйрөнө калчу эле бир билим менен эле алып барып эле иштей калчу билим менен эле чектейбиз. Жок, өзүңүзгө жасай турган инвестицияңыз ошо атайын ошондой китептерди сатып алып, атайын ошондой подкасттарды угуп, мисалы эң жөнөкөй эле ушул видеодон да угуп, мисалы ушо жети айткан нерсемдин ичинен бир эле пайда таап, деп ойлонуп кала турган болсоңуз, ушул да сиз үчүн өзүңүз үчүн жасай турган инвестиция да. Жан дүйнөңүзгө, жан дүйнө тынчтыгыңызга жасай турган инвестицияңыз бул балдарыңыздын келечегине жасай турган инвестицияңыз деп билиңиз. Мен ошондой түшүнөм да. Анан каалайт элем ушул нерсени көрүп аткан ар бир адамдын негизги жашоодогу максаты ушу жан дүйнө тынчтыгын тапканга аракет кылайын, ушу жашоомдо маңыз тапканга аракет кылайын. Менин балдарымды мен ушул үйгө, ушул дүйнөгө мен жоопкерчилик алып келгем. Алар күнөөлүү эмес, менин тукумдан келаткан жан дүйнө жараттарымды алып кеткенге, алар алып кетүүсүнө эч кандай жол бербешим керек. Ушу жерден мен көпүрөнү токтотом да, мындан ары жакшы жашайбыз дегенге аракет кылууда. Укканыңызга чоң рахмат. Бир аз да болсо пайда таптыңар деген үмүттөмүн. Бул биздин Ден Сак Мамиле подкастыбызда, YouTube каналыбызда ушундай психологиялык маалыматтар эле эмес, финансылык сабаттуулук боюнча да маалыматтарды бөлүшөбүз. Бир топ видеом бар, чогулуп калды. Убактыңыз болсо аларды да көрүңүз. Анан биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып койгонду унутпаңыз. Адаттагыдай өзүңүз менен өзүңүз болгон мамилеңизге Ден Сак Мамиле жана жакындарыңыз менен болгон мамилеңизге дагы Ден Сак Мамиле каалайм. Кайрадан аманчылыкта көрүшкөнчө чоң рахмат.